Саламатсыздарбы, онлайн сабагыбызды баштайбыз. Аты-жөнүм Роза Рапиева, номер 47 Сапарбек Арыстанбеков атындагы орто мектептин математика мугалими болуп эмгектенем. Бүгүн биз тарбиялык саат өтөбүз. Сабактын темасы коронавирустун алдын алуу. Сабактын максаттары, балдар. Ушул оору боюнча келип чыгуу себептерин билип, оорунун алдын алууга аракеттенесиңер. Кандай азык иммунитетти көтөрүп, ден соолукка пайдасы бар экендиги жөнүндө билип аласыңар. Өздүк гигиенаны сактап, таза жүрүүгө үйрөнөсүңөр. Ушул эрежелерди так сактасаңар, сабактын максатына жетебиз. Кулагым чалып бир уккам, сак болуш үчүн вирустан пияз менен чеснокту жеп алыш керек бир учтам. Коркутуп жаткан жанагы оорунун алдын алалы. Эскилик кылып аластап, ысырык үйгө салалы. Көпчүлүк жерде үйүлбө, жатып тур чыдап үйүңдө. Кудайым билет эмне болот, келбейт деп бизге сүйүнбө. Жакшылап көңүл бургула, самындап колду жуугула. Отура бербей оорунун жолун буугула. Билинет дешет 3 күндө, көпчүлүк жерде чүчкүрбө. Билбепмин эле деп кийин, башыңды кармап үшкүрбө. Мына ушундай балдар. Мына ыр түрүндө мен эмнени айткым келди? Кайсыл азыктарды айтсам, таза жүрүү боюнча дагы азыр кыскача таанышабыз. Жана көпчүлүк жерде үйүлбөйт экенбиз, чүчкүрбөйт экенбиз. Чүчкүргөндө дагы сөзсүз түрдө жүзүбүзгө колубузду тийгизбестен платочка менен тосушубуз керек экен. Демек, колубузду самындап жууйбуз же антисептикалык каражаттарды колдонобуз. Мынакей, жөтөлгөндө, чүчкүргөндө колубуз жүзүбүзгө тийбеш керек. Бирөө менен көрүшкөндө жакындабай, алыстан салам алейк кылышыбыз керек экен. Сөзсүз түрдө жүзүбүзгө бет каптарды тагып жүрүүбүз зарыл экен. Андан кийин тез-тез үйдү желдетип, тазалап, жууп турушубуз керек экен хлор менен. Азыктарды дагы жегенде таза бышырып, андан соң жешибиз керек экен. Сабагыбыз ушу менен аяктады, балдар. Саламатта болгула, эрежеге так болгула.